Саламайымдар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен брауни печеньесин жасайбыз. Аябагандай даамдуу сонун печенье болот. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бөлмө температурасындагы сливочный майыбыз менен шекерибизди жакшылап аралаштырып миксерлеп алабыз. Майыбыз сөзсүз түрдө жумшак болуш керек. Бөлмө температурасында болуш керек. Мынакей аралаштырып алдык. Андан кийин 2 жумурткабызды кошобуз. Бардыгын алдына жазып кетем, эмнелер кеткенин. Достор, эгерде каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Алдыда дагы сонун жакшы рецепттер менен бөлүшүп турам. Эми унду салабыз. Андан кийин бул жерде миндаль уну, андан кийин какао, сода салабыз жана кичине туз салабыз. Бул печеньега разрыхлитель кошулбайт. Эми жакшылап туруп камыр ыйлап алайлы. Миксер болбосо кол менен деле камыр жасасаңыздар болот. Мынакей биздин камырыбыз даяр. Эми камырыбызды кичине тыныктырып, 20-25 минутта пакетке салып, муздаткычка сала турабыз. Ага чейин биз кремибизди даярдап алайлы. Бул жерде творожный сыр жана сливки. Шекерибизди кошуп, миксерлеп, крем даярдап алабыз. Мынакей биздин кремибиз даяр болуп калды. Эми ушундай кондитерский мешокко салып даярдап алабыз. Мынакей кремибиз даяр. Бир четке ала турайлы. Мынакей биздин муздаткычтан печеньябыздын камырын алып чыктык. Эми ар бирин 30 граммдан бөлүп алабыз. Бул бышканда дагы аябай чоңоет. Ошон үчүн 30 граммдан кичинекей кылып бөлүп алсаңыздар болот. Мынакей тоголоктоп ушундай кылып үстүн кичине басып, тоголок формада печеньянын формасына келтирип алабыз. Мынакей биздин печеньябыз даяр. Ар бирин ушундай кылып печенье жасап чыгабыз. Мынакей эми 180 градуста 25-30 минутада бышып чыгат. Мынакей биздин печеньяларыбыз аябай сонун болуп бышып чыкты. Көрдүңүздөр. Кичине муздагандан кийин анан ортосуна крем жагабыз. Мынакей кремибиз даяр. Ортосуна кремди жагып, үстүнө шапкасын жабып, бизде ушундай сонун брауни печеньеси келип чыгат. Даамы аябагандай сонун, магазиндикинен кем калышпайт. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздерге дагы көңүлүңүздөргө жагат деген ойдомун. Мынакей баарын ушундай кылып чыгабыз. Сонун печенье болду. Видео жаккан болсо, ой пикирлериңиздерди калтырып, лайктан баса кетиңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.
алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшүп турам.